болот? Шайтан жакындап. Деп аны кое берет. Пайгамбарыбыз эртесин айтып берет. Ушундай деди, мага бир нерсени үйрөттү деп. 3 күндөн бери келип аткан адамды сен кармап аткан ууруну билесиңби деди эле, жок деди. Шайтан болчу. Өзү жалганчы, бирок айтканы чын деди. Өзү жалганчы, бирок айтканы Аятал Курси окусаң не болот экен? Демек баарыбыз жатаарда Аятал Курси окуп жатышыбыз керек. Мусулман адам Аятал Курсини окуп жатыш керек. Бул Кур'андын эң улуу аяты. Башынан аягына чейин бир эле аят 10 сүйлөмдү камтыган, 10 тең Алланын улуулугун, Алла Тааланын кудретин, илимин, затын, сыпатын, шериги жоктугун укмуш баяндайт. Аятал Курси ошон үчүн улуу. Нени айтып кетип аттык эле, кыскасы мунафыктын белгиси үчөө деп атат. Сүйлөсө жалган сүйлөйт. Аманатка кыянат кылат. Уадага каршылык кылат дейт. Ошон үчүн Алла Тааланын берген мындай аманатты эртеге кыямат күнү жообу бар, кыянат кылбайт. Алхамдулилlah, Алла Тааланын берген аманатты кантип аткарышыбыз керек? Пайгамбарыбыз түшүндүрүп берген. Айтып берген. Бала чака силерде аманат деген. Алланын аманаты. Балаңыз Алланын аманаты. Кызыңыз Алланын аманаты. Буга кайдыгерлик кылбаң. Иман үйрөтүп коюңуз, иман үйрөтүп коюңуз. Кийим кече, тамак аш болот, ал зарылчылык. Бирок негизги максаты Алланы таанып, Аллага ибадат кылганды үйрөтүп коюңуз. Сиздин мойнуңузда. Өлгөнүңүздөн кийин артыңыздан сооп барып турат. Алардын ибадаты только пайдасы тип турат. Эгерде сиз иман ибадатты үйрөтпөсөңүз, сизди көмгөнгө чейин эле эстейт. Болду. Көмгөндөн кийин Аллах. 2-3 күн кишилер келген ыйлап атса ошолор эмне болуп атат дейт. Имандуу адам ата энесин өзү өлгөнгө чейин унутпайт, кыямат күнүндө да унутпайт. Куран жаттап атасына таж кийгизет. Куран жаттап апасына таж кийгизет. Нурлуу таж. Пайгамбарыбыз айткан. Анын нурун айтып берейинби? Мына күндүн нурунан да нурлуу деген. Күндүн нурунан да нурлуу. Мына сый. Кыямат күнү көрөт ошо. Карылардын ата энелери нурлуу, күндүн нурунан да нурлуу таж кийгизет. Ошон үчүн балдарды Куран жаттатырта берели. Куран 5 жылдык, 4 жылдык, 10 жылдык китеп эмеспи? Өлгөнгө чейин окуй турган китеп. Өлгөнгө чейин пайда ала турган китеп. Жашоонун конституциясы мына. Куран Алла Тааланын өзгөрүлбөс адам баласын оңдогонго багытталган конституциясы. Куран менен. Иншалла Куран балдарыбыз өзүбүз окуйлу, кыздарыбыз окусун, уулдарыбыз окусун. Мына азыр машалла жайкы каникулдар. Имам менен келип сүйлөшүбүз. Балаңыз азыр окууда эмес да туурабы? Мектепте эмес да. Азыр окутпасаңыз ана сиз качан окутасыз аны? Мектеп учурунда болбойт. Мектеп учурунда мектепке барыш керек. Мыйзамды сыйлаш керек. Азыр мынакей Кудай берди. Ошол учурда маша имамга келиппи, карыбы, доспу, каерге бир таап, 1 саат, жарым саат кичине алипесин таанысын, таарат намазын үйрөнсүн, ата эненин акысын, адептерди, тамак, жана бардык нерселерди. Аракет кылайлы туугандар. Өткөнкү сабакта ставабул валидейн ва таатухума, ата энеге кызмат кылгандын сообу, ата энеге баш ийгендин пайдалары боюнча айткан элек. Бүгүн Кудай кааласа ошонун уландысы. Өткөнкү сабакта Исра сүрөсүнүн 23, 24, 25 аятты өттүк эле. Бүгүн Кудай кааласа Лукман сүрөсү 14, 15 аяттар. Бa'дауду billahi minashaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ. İnsanga Allah Teala aytıyor. Biz insanga, adam balasına osiyat kıldık. Bunda çaytkanda öküm verdik. Ata-enesi turalı üçün. Жақшы iş kılgılar. Жақшы qaragılar ata-ene. Жақшы söz aytgılar. Kayaş aytpa, çekçeybe, gerseybe. Ata-ene alında teke verilenbe. Ötkönki sabakta bir sıra жақшы uğup koymuşlar. Aябай kenen aytılgan. Bugün Kuda kalası olandısı hamalathu ummuhu vahnan ala vahnin ve fisaluhu fi amayn an işkurli ve li valideyk ileyyel masir. Anın yenesi alsızlıktın üstüne alsızlığa çıdap boyuna kötördü. Allah akbar. Alsızlık üstüne alsızlık. Tüyüldük çoğoygon sayın enenin içinde siz çoğoyup attınız da başka bir öbesi de tural. Çoğoygon sayın eneni kıynap attınız. Sizi götürüp yetiyattap kışında sıygalan jığılıp ketpeyin dep ısıkta ısık ötkörüp olbayın dep alsızlık gün üstüne alsızlık ve fisaluhu fi amayn jana sütten çıgaru 2 yıl fisaluhu fi amayn. Al validat yurdi'na havla avladahunna havlayni kamilayni. Eneler özlerinin baldарын 2 yıl toluk emizişi gerek. 2 yıldan keyin sütten çıkarıp koysa bolar. Akısı balanın uğul kız ayırması yok 2 yıl. Eğer de hep özü embeği kalsa eştek emez. Enenin densoluğuna baylanıştı, süt çıkmaya kalsa anda dele düşünsün. Enenin densoluğu жақсы süt çıkıp atat, bala emem de atat, sütten ajıratıp koyup 2 yılga çeyin жақсы emez. Anişkurli ve li valideyk. Allah aytat, mağa şükür kıl, ata-enene şükür kıl. Mağa şükür kıl, jana ata-enene şükür kıl. Uşunu jaktap alaylı çe. Gün sayın bir jol aytıp koyaylı çoşonu. İşke ketip atkandabı, oyunga ketip atkandabı, saparga ketip atkandabı, ertemene turganda bir uşul ayatты okup koyuңuz. Anişkurli ve li valideyk. Allah aytып atat, mağa şükür kıl, ata-enene şükür kıl. Mağa şükür kıl deydi Allah Taala. Bir. İkinci orunda ata-enene şükür kıl. Allah Taalaga şükür kanday? Allah'a baş iyu menen bolot. Allah'ın haram kılgan nerseden saktануу menen bolot. Ata-enege şükür kılуу kanday? Ata-enege baş iyu menen bolot. Alarga rahmat aytıp, razıçılık bildirip, жақсы söz söylep, көңүлүн көтөрүp, кайсы жерде кемчилдиги болсо бүтөңүз. Курсаңгач, курсагын тойгозуңуз. Кийим керекпи? Кийим алып бериңиz. Ооруп атабы, дары дармекпи? Аны алып бериңиz. Жөн деле сурап, көңүлүн көтөрүп туруңуз. Жылуу сөз сүйлөңүз. Кереметтүү сөздөрдү тандап, ошону ата-энеңизге айтыңыз. Эң жакшы сөздөрдү сүйлөңүз. Ага дуа кылганды, аларга дуа кылганды унутпаңыз. Өткөнкү сабакта айттык кандай дуа кылганды. Ушу сабакка биз жаттап келишибиз керек эле. Роббирхамхума кама роббаяни сагира. Жатпы? Жөн эле сабак кетти, башкалар келди. Жаттайлы дагы. Бир жума дуа кылдыкпы? Ата-энеге. Алхамдулилла. Анда мына анда жакшы болуп атышпыз анда. Жақшылыққа бағыт алып аттықпыз. Егерде өткөнкү жумаңды сабактан ушу жумага чейинки сабактан биз ушу айтылган маселелерди колдонгон болсок, анда алхамдулилла Аллага шүгүр кылайлы. Бул да Аллахтын тофиги менен. Илейел масир дейт, караңыз. Мага гана кайтуу, ушуну унутпагыла дейт. Аллага шүгүр кыласыңбы, кылбайсыңбы, баары бир кайтып келесиң мага. Ата-энеңе шүгүр кыласыңбы, кылбайсыңбы, баары мага кайтып келесиң дейт. Баарыбыз ишенебиз. Дүйнөдөн өтөрүбүз, кетерибиз.
çeçilgen, bирок bizge belgisiz. Bardıq adam işenet bu. Erteği geç mi getem dep жүрөбүz. Barız ele. Bir günü gelet depçi. Bolgonda da kapısından gelet. Allah aytıp koydu. Maňa gana kaytıp geliyor. Başka jaka barbaysın ey. Başka jaka barbaysın. Men sizler jarattım, özüme kaytaram. Maňa gana kaytıp gelesin. Sizlerin can düýnöňөр dene menen birigip sınavdan öttü. Dene topraktan jaralıp çoňoýup tiýak-piýak bolgon any galtyrdyk. Can düýnöňөр geldi tak esep kitep ýaktan. İleyyel masir. Karaňyz. Bir eskertip koydu. Allah'ın kitebi keremet da. Jönököyle aytpay. Bizde oýgotur. Apaň seni kıynalıp çoňoýtkon, alsızlıkta çoňoýtkon, süt emizgen, esneti karaçy Kur'anyň kanday, tarizi kanday. Unutup kaldık da, az güçlüyüz de, Allah alsız. Az biz çoňoýduk da hazır. Bizden akılыбыз jetilgen, akçalı bolup kaldık, güçlü bolup kaldık, özübüz turup kaldık. Bayağı günlerini bari unutup kaldık da. Allah aytat, yok, unuta turgan laýykly emes al. Oşonu aytyp gelip turup anan aytýardan. Dem seni şu bir tamçıdan jaratkan men. Bunday sonun çaç, me, baş, kaş, bar muum üçelerini berip koydum. Şunun bardığın ata-eneň, özgöçe eneňdin içinde ve jasadyk şunun bardığın. Şoň üçin Allah şükür kılganga laýykdy. Ata-ene şükür kılganga laýykdy. Ata Allah'a şükürsüzlük haram. Ata-enege şükürsüzlük haram. Jatap alınız. Ölgөнгө çeýin gün saýyn ertemen bir jol aytyp koýaňyz. Men bugün kıla turgan işim birinci Allah'a şükür kılışım gerek, ikinci ata-eneme şükür kılışım gerek. Emi işti başlaňyz, ana berekeni görüňiz. Ana bakyt şu yerden baştalat. Baktılykty bere turgan Allah, şükür kıldyňyzmy? Ana. Ata-enege şükür kıldyňyzmy? Allah'ın razıçılığı men işiniz oňular. İleyyel masir. Maňa kaytyp gelgende unutup bagala deyip kara. Bu jakta men şükür kılasynmy kılbaysynmy yaşa ötüp atat. Karap tur. Aldanyp kalba. Şükür kıllekde murda ölüm gelip kalbasın. Maňa kaytyp gelesin. Şükürün paydasyny özüň ötýet. Şükürsüzlüktün ziýany özüň ötýet. Allahu akbar. Şükürün paydası şükür. Şükürsüzlüktün ziýany şükürsüzgö. Bir tanda o sende. Kalasaň şükürün paydasyny al. Kalasaň şükürsüzlüktün ziýanyny göterip al. Ekoten sende. Allah akıl verdi. Bizde aýwan kılbady. Allah'a şükürler. Emi mana Allah subhanahu wa ta'ala. Şeytan ant içken. Ne dep? Ya Allah, sen şu adam balası, adam ata arkalı meni beşten çıkarıp koydun. Emi, men kıla turgan işim bulardı men azgıram. Alakstam, aldayım, günöge çakıram, aldınan, artınan, oňjak, soljagынан, natyjada menin mehnetim natyjası şükürsüz kılуу deydi. Ne kılуу deydi? Köpçülügün şükürsüz tabasın. Kim şükür jok bolsa, şu oturgandarыбызdan, je ugup atgandarыбызdan. Bilip koy, şeytan moýnubuzga minip algan. Kimni tilinden şükür çıkpasa, jüreginden şükür çıkpasa, denesinden şükür çıkpasa, bilip koysun, işenip alsın, işenbese dagı işenip alsın, anı şeytan minip algan. Bunu kim aytdı? Kur'an aytdı. Meni sözüm emes. Allah Teala'ga şeytan aytdı. Meni sözüm emes bu. Şoň üçin şu günge çeýin Allah'a şükür kılbay, ata-enege şükür kılbagandygyňyz üçin geçirim suraýyn. Arabızda elhamdülillah Allah'a şükür kılgandarybız köp. Ata-enege şükür kılgandarybız köp. Birok kanday şükür kılışыбыз керек эле?
Ошондой кыла албаганыбызга кечирим сурайм. Аллага кандай шүгүр кылышыбыз керек эле? Ата-энеге кандай шүгүр кылышыбыз керек эле? Ошо деңгээлде кыла алдыкпы? Шүгүрдүн пайдасы дагы айтайын турганда, шүгүрчүнүн өзүнө тиет болду. Сиз шүгүр кылсаңыз, Алла Таалага, ата-энеңизге, башкаларга тийбейт. Өзүңүзгө тиет. Аллага сиздин шүгүрүңүздүн кереги деле жок, чын айтканда. Алла Таала сиздин биздин шүгүрүбүзгө муктаж эмесе. Муктаж эмес. Эгер силер иман келтирип эле шүгүр кылсаңар, Алла силерди азаптап не кылсын дейт. Алла азаптаганга кызыктар эмес. Шүгүр кылсаңар, экөөнү тең айтып коеюн деди Алла Таала. Ла ин шакартум лазиданнакум. Эгер силер шүгүр кылсаңар, мен көбөйтүп берем. Мына. Шүгүр кылсаңыз, ошол неамат көбөйтүлүп берилет. Любой нерсе шүгүр кылың, Алла көбөйтүп берет ошо. Ата-энеңизге шүгүр кылдыңыз, адалы рызкыга шүгүр кылдыңыз, жашоого, иманга, ден соолукка, жумушуңузга, ана, шүгүр кылыңыз, Алланын неаматына көбөйтүп ала бересиз. Эгер де шүгүр кылбасаңыз, Алла Таала саңа эмес, бүткүл ааламга муктаж эмес. Бүткүл ааламдан Алла Субханаху ва Таала бенияз, муктажсыз, бай Алла Таала. Ошон үчүн шүгүрдү биз жашообуздачы уран, жашообуздун бир бөлүгү, девиз, жашообуздун максаты. Күн сайын чай ичип атабыз, тамак ичип атабыз, уктап атабыз, суу ичип атабыз. Кодум ушундай, күн сайын шүгүр. Алла өзү айтты: "Фадкуру ала Аллах лааллакум туфлихун." Алла неаматтарын эстегиле. Шүгүр кылгыла. Ийгиликке жетесиңер. Алла Таала берди экөөнү, то есть Алла өзүнү жанына эле кошуп, ата-энени айтып койду мына. Мага шүгүр кылгыла, ата-энеге шүгүр кылгыла. Аллага шүгүр кылуу 3 түрлүү болот. Тил менен, дене менен, мүчөлөр, жүрөк менен. Тил менен шүгүр, алхамдулилlah. Аллахумма лакал хамд ва лака шүкр. Шүгүр менен. Алхамдулилlah. Я Аллага шүгүр, я Кудайга шүгүр. Ушунусуна шүгүр. Барыңызга шүгүр. Машалла. Дене менен кандай? Дененин шүгүрү Алла Таалага өкүмүнө каршы чыкпасын. Биздин путубуз, колубуз, көзүбүз, кулагыбыз, алкымыбыз, Алла берген муун мүчөлөр Алланын өкүмүнө каршы чыкпасын. Бул Алла Таала дененин шүгүрү. Жүрөктүн шүгүрү кандай? Жүрөктүн шүгүрү мен ушул берилген неамат, блага, ушуга жакшылыкка татыктуу эмес элем. Алла мени татыктуу кылды деп жүрөктөн признавать эткениңиз, тан алганыңыз, моюндаганыңыз, мен буга лайыктуу эмесмин деп. Бул жүрөктүн шүгүрү. Бул шүгүрдүн акыйкаты бул. Бардык пайгамбарлар шүгүр кылган. Алла Таала буйрук берген Муса пайгамбарга. Сени пайгамбар кылдык, Таурат бердик, акырынан вакум мина шакирин. Эми шүгүр кылуучулардан болгон эди. Шакиран ли ан'уми. Ибрахим пайгамбар, пайгамбарлардын атасы, Алланын неаматтарына өтө шүгүр кылган киши болчу. Шекеден эми пайгамбардын шүгүрүнө ким жетсин? Шүгүр кылуучулардын имамы Мухаммаdur Расулулlah саллаллаху алейхи ва саллям. Алла Таала мындай деп атат. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma.
Эгерде ата-энең ширк кылганга сени зордошсо, анда аларга баш ийбе. Ата-эне имансыз болсо, мусулман эмес болсо, Кудай сактасын. Ва ин жахадака, алар менет кылып, аракет кылып сени зордосо, эмнеге? Ала ан тушрика би, мага шерик келтиргенге. Нени? Ма лайса лака би илм, сен билбеген эле нерсеңди. Алла Тааланын шериги жок. Ошол учурда фала тутихума, ата-энеге баш ийүү жок. Ата-энеге баш ийүү жок дегендин мааниси ата-эне менен урушуп жакалаш деген мааниде эмес. Ширк келтир десе, мен ширк келтире албайм. Уйга сыйын, жок. Мына тоого сыйын, жок. Мына айга, жок. Күнгө сыйын, жок. Асманга сыйын, жок. Анан ушулардын жаратканына сыйын. Кудай жок деп айтат. Жок, мен андай айта албайм. Кудайдын баласы бар деп айтты. Жок, жайында айта албайм. Аялы бар, жок. Алла бар, жалгыз, шериги жок, жаралганга окшош эмес. Кудурети чексиз, эзелтен түбөлүк. Затына, сыпатына шериги жок. Алла алданбайт, Алла коркпойт, Алла унутпайт, райымы чексиз, мээрими чексиз, илими чексиз, кудурети чексиз, казынасы чексиз. Жараткан Алла субханаху ва таала. Эч ким жок эле, Алла бар эле. Бардыгы жок болот, Алла гана калат. Алгачкыдагы, акыркыдагы өзү. Демек Алла Таала айтат, мына жерде эскертти. Кара. Эгерде арамга буйрук берсе, ширк арамдын да эң арамы. Ошол учурда фала тутихума, ата-энеге баш ий. Алланын айтканын кылганга болбойт ушул жерде. Ушул кезде Алла Таала арам кылган нерселерди туган ата-энеге баш ийген ошол учурда гана болбойт да. La ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Адам өлтүр десе, баш ийгенге болбойт. Жалган сүйлө десе, баш ийгенге болбойт. Арак ич десе, баш ийгенге болбойт. Ата-эне эле эмес, любой махлукка болбойт. Арам нерсе. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ширкке зордошсо, ал экөөнүн баш ийбе ата-энене. Ал экөө менен кандай? Жакшы жаша деди. Кандай деди? Карачы. Жакшы жаша деди. Аллаху акбар. Силер мени ширкке тутасыңарбы? Сага окшогон атам жок, сага окшогон апам жок. Андай болбойт. Все равно алар билбестиктен кылып атат. Бирок сага все равно ата сага эне. Бирок ата эне экен деп эле анан кийин айтканы ширк кылып, ал дагы болбойт. Алла Таала айтып койду. Алар менен жакшы жаша деди. Мен силерге бир нерсе айтып берейин. Бухари шарифте риваяты. Кызык окуя болгон. Айша энебиз айтат, радыйаллаху анха. Bir kişi yaratkan değil, Peygamberimiz ayette de Bi'se ibnul aşir dedi. Aşira. Jakşı adam emes dedi. Yaratkan mı lan? Uruğunun jakşı balası emes dedi. Jakşı adam emes dedi. Gelgenden keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanday? Jakşı mı? Jılmayın. Manayı jarık. Jakşı münöz menen. Kabul aldı. Ayşe neviz tanıdı. O kanday. Ayşe neviz Peygamberimiz ayıttı tiki etkenden. Ya Resulallah, tiki gelelekte jakşı adam emes dep ayttınız go, jaman adam dep ayttınız go. Gelgenden keyin siz kanday? Jakşı mamile kıldınız go. Allah alın sırap, manayыңызды жарык kılıp, açılıp. Peygamberimiz ayttı dedi. Ayşe meni kaçan gördün öyle? Jaman mamile kılganım dedi. Jaman adamga dagı jakşı mamile kılan dedi. Jaman adamga dagı ne kılan? Jaman adam. Talaşsız. Biro oşoga dagı jakşı mamile kılan dedi. Jakşıga go, sapsem jakşı mamile kılan.
Даже жаманга дагы жакшы мамиле кылам. Карачы. Даже жаманга жакшы мамиле. Жаман адам. Бирок ошого дагы мынакей жакшы мамиле кылган. Демек, мамиле өзүнчө адам. Жакшы адамга, жаман адамга ал өзүнчө турат. Сизден болгон мамиле Тауратта пайгамбарыбыздын сыпаты айтылат. Айшенин өзүнөн риваят бар. Пайгамбарыбыз жамандыкты эч качан жамандык менен кайтарган эмес экен. Жакшылык менен кайтарган. Бирөөнүн кылган жамандыгын кечирип койгон, ага жакшылык мамиле менен кайтарган. Wattabi sabila man anaba ilayya. Кайра буйрук келип атат. Сизге мага угуп алыңыз. Алла айтып атат. Эрчи мага кайткан адамдын жолуна. Демек, кайсы инсан Алла Таалага кайтса, намазын бекем кармап, илимде, зикирде, Кур'анда, дуада, таквалыкта, анаба иlayya деген кайтканын айтат. Жараткан айткан. Ошондой адамдын жолунан ээрчи дейт. Алар ким? Мына чыныгы мусулмандар, ошонун жолунан ээрчиңиз. Артынан түшүңүз, ошондойлордун артынан. Алланы унутуп калган, Кудайдан жөө качкан, аны туурабай эле коюңуз. Аллага эңсебей эле коюң, алардын аркасынан түшпөй эле коюң. Алланы эстеген адамдын аркасынан жүрүңүз. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Кийин баарыңар мага кайтып келесиңер. Ошондо мен силердин кандай амал кылгансыңар, бардыгынын кабарын берем. Алла Таала берген өмүрдө балагаттан толгондон тартып өлгөнгө чейин Алла канча өмүр берди? Ошол өмүрдө сиз кандай амалдарды кылдыңыз? Алла айтып атат, бардыгынын кабарын берем dedi. Канча жол чын сүйлөдүңүз? Кабарын аласыз. Канча жол жалган сүйлөдүңүз? Кабарын аласыз. Канча жолу жакшы жолго бастыңыз? Кабарын аласыз. Канча жолу жаман жолго бастыңыз? Кабарын аласыз. Канча жолу кичпейил болдуңуз? Кабарын аласыз. Канча жолу текеберлендиңиз? Кабарын аласыз. Канча жолу кеңпейилдик болдуңуз? Кабарын аласыз. Канча жолу сараңдык? Кабарын аласыз. Канча жолу берешендик? Кабарын аласыз. Канча жолу көрө албастык? Кабар. Бардык амалдын кабарын аласыз. Алла айтып атат, мен өзүм кабарын берем. Fa unabbi'ukum. Мен кабарын берем силерге. Эмненин кабарын берет? Bima kuntum ta'malun. Бу дүйнөдө амал кылып кеттиңер го. Ошол амалдын баарын сактатып койгом, ошонун кабарын өзүм берем. Ата-энеге кандай мамиле кылдың? Кабарын мен берем. Bir тугандарыңа кандай мамиле кылдың? Кабарын мен берем. Бала чакаңа, кошунаңа, досторуңа, шериктеш, сапарлаш, табакташ, классташ, курсташ, да кимдер бар? Бардын кабарын мен берем. Кембагалдарга кандай мамиле кылдың? Кабарын мен берем. Байларга кандай мамиле кылдың? Кошомат кылдың болгон жоксуң? Мен берем анын баарын. Дүйнөгө кандай мамиле кылдың? Ахиретке кандай мамиле кылдың? Намазга кандай мамиле кылдың? Орозого кандай мамиле кылдың? Кабарын мен берем. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Калагандай амал кылдың. Тугандар, бул дүйнөнүн жакшылыгы дагы бар. Ал жакшылыгы амал кылганга мүмкүнчүлүк бар. Адам өлгөндө жашоосу эле бүтпөйт, амал дагы бүтөт да. Не бүтөт экен? Амал да бүтөт. Ошон үчүн жакшы амал кылып калганга мүмкүнчүлүгү бар. Мына ошо дүйнө. Дүйнөнүн баары эле жаман эмес. Жакшы амал кылганга мүмкүнчүлүк бар. Ата жашоо бүтөт го? Биз ойлойбуз, жашоо эле бүтүп калды окшойт деп. Нет, амал кылганга мүмкүнчүлүк бүттү уже.
İza mata ibni Adem inqata amalu. Peygamberimiz aytkan. Adam balası öldübü? Все, amal. Toktadın. Başkalarga paydalуу işler жасап кеткен болсо, ансоо тийип турат. Bir өзү кылгандай эмес. Өзү кылган бөлөк бул. Эгерде bir иманы болсо, соо тиет. Иманы жокпу, эчтекеси тийбейт. İman kurup ketken bolsa, işenip ketse, ölgönden keyin tirilem dep işenip ketse, oşoga paydası yer. Kimdin ne paydası yer? İmanды bala taştap ketse, imanды kız taştap ketse, oşolordun duasının, ilim tarkatkan bolsoň, sadakaya jariya kılıp, kanday sadakaya jariya? Yol saldın, su çıkardın, köpüre saldın, больница saldın, meçit, medrese, mektep saldın. Жалпы el paydalana turgan, sadakaya jariya, sadakası agıp kele turgan ушундай со işlerdi kılıp koydun. Bura bilip koyuңуз, iman bolsa bolot. Эгерде тагдырга иман келтирбесеңиз, ал жетпейт сизге. Куранга иман жок болсо өлдү анда. Пайгамбарыбызга иман жок болсо, өлгөндөн кийин тирилгенге иман жок болсо, андайга сооп барбайт. Ошон үчүн биз алты нерсеге иман келтиргенди өтө жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Чтоб өлгөндөн кийин дагы кылган жакшылыктары соо барсын десеңиз, ага иман шарт. Allah'ın бар, жалгыз, şerigi жок, бардык айыптан таптаза дегенге иман. Allah'ın периштелерине барына иман келтириңиз. Ырыскыбызды жеткирип аткан, амалыбызды жазып аткан, жаныбызды чыгара турган, кабыргага койгондо сурак ала турган периштелер бар. Иман келтирип коюңуз. Чоңдору төртөө, Cebrail, Israfil, Mikail, Melekül Maut. Peygamberlerin barına iman getiriyoruz. Akır peygamber Muhammed Aleyhisselam deyip iman bekim olsun. Kitaplarına iman getiriyoruz. Akır kitap Kur'an deyip. Tağdır жақсы жамандық Allah'dan deyip. Akırkısı konkret ne? Ölgönden keyin tirilem deyip. Ölgönden keyin tirilem deyip. 100 yıl olağı, 1000 yıl başımızga ötüp ayırması yok. Bu sefer bir günü Allah Teala aytadi, biz Allah'ın bardığın kabırdan çıkarıp bir maydanga toptoyuz. Бирөөнү көрдө калтырбайбыз. Каякта калтырбайбыз дейт? Кабырдын ичинде, жерде. Бирөөнү калтырбайбыз дейт. Бардыгын чыгарабыз дейт. Барын чыгарабыз. 5000 жыл боло өлгөнүнө, 1000 жыл боло өлгөнүнө айырмасы жок. Бар жерде чыгарат. А мына жерде эмне үчүн? Алла айтып فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Кайтып келесиңер, ошондо мен силерге кылган амалыңардын кабарын берем. Попробуй ишенбей көр, эмне болосун. Тараза балагатка толгондон баштап өлгөнгө чейин кол эмне иш кылды, бардыгы жазылат да. Канча жолу адилеттүү чечим чыгардыңыз, бардыгын кабарын Алла берет. Kança жолу адилетсиз чечим чыгардыңыз. Сотторго айтып атам. Прокуратурада айтып атам. ККМдагыларга айтып атам. Өзгөчө адамдын тагдыры менен жазып атканда жана жабылбасын. Жаман чатак болот. Адилеттүү кылыңыз, соопту ала бериңиз. Бир адилеттүү чечим, алымдарыбыз айтат, 60 жыл ибадаттан жогору турат. Ошончо сооп аласыз. Adiletsizlik bolsa şorun kurusun, yenen ilasın, öte jaman bolot. Akçaga satılıp, aldanıp, daha başka nerse menen. Adamdın taqdırına байланыштуу эң акыркысын сот чечим чыгарат, ага чейин прокуратура алып барат, ага чейин МВД деген бар, СМБ бар, мына ушул укук коргоо, коопсуздукту караган, бардыгына сот иштер бардыгына адамдын тагдырына келген. Адилеттүү, проблема жок. Сооп аласыз. Адилеттүү чечсе адам рахаттанат. Даже жан бергенге да. Адилетсиздик кичинекей болсо да адам чыдай албайт. Allah buyruq berip atат. Buyruq berip atат. Alamdын жаратуучусу buyruq berip atат. İnnallah ya'muru bil adl. Adilеттүүлүккө buyruq berip atат. Өзгөчө өкүмдарларга.
Өзгөчө өкүмдарларга, өкүм кыла тургандарга. Так пайгамбарыбыз ушуга чейин айткан. Канча балаңыз бар? 5 балаңыз бар. Бешөөнү адилеттүүсүзбү? Канча? Ушундай адилеттүү падышага чыккандын жаназасы окулбай калат, билип койгула. Эгерде ушундай адилеттүү падышага каршы чыгып өлүп калса, ошондойдун жаназасы окулбайт. Адилеттүүлүк жөнөкөй нерсе эмес. Кыйын нерсе. Бирок ошол жерде, ошол эле кезде адилеттүүлүк алхамдулилла үй бүлөдөн тартып мамлекеттин башына чейин экен да. Канча балаңыз бар? Пайгамбарыбыз балдардын ортосунда адилеттүүлүк кылгыла деп атат. Кыздарыңыз, балдарыңыз бардыгына. Бирөөнө фирменный кийим алып бересиз. Буга китайский боло берет дейсиз. Буну болсо ар жака жакшы жерге алып барасыз. Буну болсо ниче мындай көңүл бурганда дагы ар бирине бардыгына сиз тегиз болуңуз. Сиз адилеттүү ата болуңуз. 2 балаңыз болсо дагы, 10 балаңыз болсо дагы, баарына адилеттүү болуңуз. Сөз каяктан каяка чыгып кетти? Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Айтып атат Алла Таала. Не деп атат? Биринчи башында айтып келди. Мага шүгүр кыл, ата-энеңе шүгүр кыл. Эгер ширкке түртсө, ширк келтирбе, жакшы жашай бер. Мага кайткан адамдардын жолуна түшкүн. Баарыңар эртеби кече мен алдыма келесиңер, ошондо кылган амалыңардын кабарын өзүм берем. Амалдарды оңдойлу туугандар. Амалдарды оңдойлу. Жалган сүйлөгөн деле биз, чын сүйлөгөн деле биз. Жалган сүйлөбөй эле койдун, бүттүбү? Бүттү. Сүйлөсө чын сүйлөй берели. Болду. Бирөөнү сөкпөй эле койсом бүттүбү? Бүттү. Ошону айтып атабыз. Бирөөнүкүн урдабасам болду. Ошону эле айтып атпайбыз. Зынага барбасам болду, ошону эле айтып атабыз. Кумарга ошону айтып барбай эле кой, болду. Уурулук кылба, бирөөнүн акысын жебе. Бирөөнүн аберине кирбе. Ушактап, жалажап, сындап, бирөөнү кордобо, текеберленип, басмырлап, үстүнө шылдындап, күлүп, ат коюп. Алла арам кылган нерселер булар. Бизден пайда жетсин, амал кыла берели. Намазды вообще таштабаңыз эч качан. Куран, зикир, дуа бул биздин жаныбыз бул. Жаныбыздын азыгы бул. Ахиретибизди кура турган нерселер ушу. Арам нерселер ахиретти бузат, кабырды бузат, дүйнөнү бузат, аң сезимди бузат. Бардык нерсени арам нерсе бузат. Адал нерсе ахиретти курат, кабырды курат, дүйнөнү курат. Аң сезим, түшүнүк бардыгын курат. Ошон үчүн мынакей амалды Алла Таалам баарын жаздырып атат. Менин амалым да жазылып атат, сиздердин амалың да жазылып атат. Аллахым барыңызга товфик берсин, амин. Амалыңызды оңдойлу. Амал деген, мына дени көтөрүп жүрөбүз го? Мына 70-80 килограммды ар жерге алып жүрөбүзбү? Туурабы? Кээде баняга алып барып атабыз, кээде спортзалга алып барып атабыз, кээде базарга алып барып атабыз, кээде мамлекеттик кызматка алып барып атабыз. Көтөрүп жүрөбүз го ушуну ар жерде эле. Денеден чыккан ушул амалдарды эле оңдойлу. Бирөөгө арам ойлобойлу, бүттү. Ушул амал. Жакшы күмөн кылганыңыз мусулманга, бул амал. Жакшы сүйлөгөнүңүз, жылмайып койгонуңуз. Бирок ушул жакшы амалдардын бардыгына бир нерсе керек. Алланын ыраазычылыгы. Болбосо ушунун бардыгы бекер. Ушу мактасын десең өлдүң да. Ушуга жагынайын десең өлдүң да. Жагынайын. Патхалим деп коет го. Аллага жагынайын деп жашай берели. Алла бизди жактырсын. Кийингенибизди, жүргөнүбүздү, сүйлөгөнүбүздү Алла жактырсын. Албетте менен пайда жетсин. Начальникке пайда жетсин. Директорге пайда жетсин, ата-энеме пайда жетсин, бала чакаға пайда жетсин. Бирок максатым Алланын ыраазычылыгы болсун. Мына ушулар амалдар жазган. Себеби Алла Таала жүрөктүн сырын билет да. Биз бири-бирибизди билбейбиз. Жүрөгүбүздү көрө албайбыз.
Allah naskos. Bunu teşvik eder Allah subhanahu. Жүректің içindeki akırı söylegen andan da akırını bilir. Yaşa Allah Teala ertege söyley turganыбызды dagı bilir. Ertege oylay turganыбызды dagı bilir. Söylegen az, oy köp da. Bir günde bilmem birin. Kança min oy gelip ketet. Bardığın bilүүчү zat Allah Teala. Allah Teala işlerse şaşırın emes de. Hem kudretine tam berбейсизби? Bir tamчы sudan ушундай ойлоно турган insanды жаратып койду. Сүйлөй турган insanды жаратып койду. Андан кийинки аят. Бул Ahqaf сүрөсүндөгү аят. 15-ci, 16-ci, 16-ci ayatlar. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا. Biz insanға ata-enesine жақшылық kılsın деп buyruqtu verdik dedi. Allah buyruk verdir. 1. Hamalethu ummuhu kurhan ve vada'athu kurhan ve hamluhu ve fisaluhu 30 şahra. Anın enesi anı götürdü. Kıyınçılık menen götürdü. Kıyınçılık menen törödü. Jönököy bolgon jok da. Kıynalıp boyunda kötörü. Kıynalıp anı törö. Oy oldu. Şunu Allah Teala esletti. Alsızlıkta özünçe aytты. Bu жерде kıyınçılıkta özünçe aytты. Anı boyunda götörgönü jana süттön çıkargan eko 30 ay dedi. Жалпысынанчы. Şunun bardı oşa kıyınığa gitti de. Hatta ida balaga aşuddahu ve balaga 40 sene. Te kaçan al boyuğa jetkende, jana bir mezgilden keyin 40 yaşka jetkende, qawla Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ve ala walidayya ve an a'mala salihan tardahu. وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Mınanı barız jattaşыбыз керек. Mına dua. Öte keremetli dua. Dua kılganыңızda siz özünüzdün bilimingizge, kudretingizge karap dua kılbang. Allah'ın kudretine karap. Öte büyük dualardı kılaydı. Öte ulu dualardı kılaydı. Bir dükkan var, ikincisi olmaz ekan ya Allah diye vermeyin. Genen taşta. Allah'ın kaznasında vapşe kemi yok. Vizası tükenbeydi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kaznasının kemi yok. Oşun için ulu sebep siz surap atasız kimden? Öte bereşen zattan surap atasız. Kazınası kengden surap atasız. Ne kişineke bunday nerseler suraysın? Batkençiler aytmakçı, dengel surağın mı da? Dengel degen söz var. Kazak bağırlarında var mı yok mu? Çok bunda ya. Batkentlerden şunun çeşmelesini soraş keter bu. Dengel ne? Dengel surağın. Okumuş dedim. Yaxşı mınake mına qarang. Demek suray turgan bolsak mınake duanı qarangızçı. O Rabbim, avzi'ni degeni bana tevfik ver degen söz. Men yüreğime sal degen söz. Emneni? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Bana tartılgan nematlarım var go, oşoga şükür kılganga men yüreğime sal koyçu. Men unutup kalıp atmayım. Bir telefon çasırı barten sesinden çıkıp ketedi. Birön toyuna varsam unutup kalam. Birön görüne varsam unutup kalam. Men kaçan şükür kılam. Şunda jaşoom ötüp ketebem men, şükür jok ya. Allah'dan sorayt etken bizden. Allah'dan soraylı, ya Allah men yüreğime salçı. Soranıçım. Ötünüçüm salçı yüreğime. Emniyeni? Senin bergen tartulagan nematlarına şükür kılgan. Allah'dan soraylı, jardamды soraylı. Bolgonda dagı yürekö jardam soraylı. Estet bana. Nematına şükür kılayın. Men unutacak pendengmin. Alsız pendengmin.
Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Oy. Ne degan dua ya. İlham ber bana ya Allah. Bana tartılgan nimetlerine. Bir gözge bir şükür kılayım bir. Ad dışı şükür kılayım. Kulaka bir şükür kılayım bir. Şu bugün söylep atkan şu tilime kança söyleyeyim Kuday bilet uşuğa şükür kılayım bir. Allah'ım. Nimet mına. Esevi yok. Ve in ta'uddu nimetallah la tuhsuha. Allah aytip koygan nimetlerdi eseptesen sanap bitpeysin. Ömürün bütet, biroq sanap bitpeysin. Allah'ın sana kılgan jakşılığın esebi yok, çegi yok. Sanı yok. Mınандай Allah Taala'nın şunday. Mun'im, hakiki nimet tartılooçu Allah'a. Şuncha Allah'dan biz soraylı. Kur'an'ın duası. Bir şeyh üretip ketken yok bunu. Je bir sahaba, je paygambar, je perişte üretken yok. Allah özü üretip atat. Kanday dua kılgandı özü üretip atat. Ne degen bizge jakşılık berip atat. Demek suraylı. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, men yüreğime sal koyç. İlham ber, tawfik ber. Nege? Ne manga tartulagan nimetlerin barına şükür kılganга. Bir. İkincisi, ata-eneme tartulagan nimetlerge şükür kılganга. Ata-eneme ömür verdin. Ata-eneme densoluk verdin. Ata-eneme iman verdin. Ata-eneme rızkı verdin. Avir verdin. Manga boruker kıldın. Emi uşun senin bergen nimetlerine men şükür kılayım. Ata-eneme tartulagan birinci manga tartulagan, ikinci ata-eneme tartulagan şükür kılayım. Van a'mala salihan tardahu. Üçüncüsü, ya Allah men yüreğime salçı. Tawfik berçi bana. Men sen razı olgan jakşı amal kılayım. Kanday? Uşunu da Allah'dan soraşыбыз gerek. Ya Allah men jakşı amal kılayım. Tilim menen, gözüm menen, kulağım menen, kolu butum menen jakşı amal kılayım ya Allah. Jakşı amal kayсы paygambar gösterdi. Biroq senin razıçılığın koştogon. Jakşı amal özü жетишсиз. Jakşı amal sözsüz Allah'ın razıçılığı koştoşka. Bizim dinimizde uşu. Liboy jakşı amal Allah'ın razıçılığı koştu. Ata-enеңizге кызмат кылыңыз, молодец. Жашооңузга береке. Улуу даража аласыз. Эгерде Алланын разычылыгы үчүн болсок. Болбосо жакшы атка коносуз, ахиретте 0. Кабырда 0. Эчтеке жок. Бу дүйнөдө бирок мана жакшы атка коносуз. Жакшы бала. Бу дүйнөдө жакшы жашайсыз. Иманы жок болсо дагы ата-энеге кызмат кылган адам жакшы жашайт. Allah ata-enesine jakşılık kılgandığı üçün Allah Taala kadırlayt. Sen kişine yaşa, uşunda yaşamasın jakşında. Biroq tübölükte ahiret bunu jok. Ошон үчүн Allah'ın razıçılığı üçün ata-enege jakşılık kılayım. Ve an a'mala salihan tardahu. Allah'dan tawfik soraylı. Ya Allah, bana yüreğime mümkünçülük tawfik ber, ilham ber. Şunday bir jakşı nersege ügüt sal. Ne kılayım men? Sen razı bolgon jakşı amal kılayım. 3 boldu. Andan keyingisini karasın. Bulgo manga ata-eneme baylanıştı boldu. Urpaktardı hem oylap koylu. Balдар var, nevereler var, kıvralar var, çeveriler var. Biz dünyeden ketkenden keyin dagı kıyamat gününe çeyin sizin belingizden kança adam çıksa oşonu unutpаңыз деп атат. Oşonu zurriyat деп koyuyor. Потомки. Urpaktar. Baldarlı emez. Kur'an-ı Kerim'etin karаңыз. Ne dep? Ve aslih li fi zurriyati. Ya Allah, men urpaktarımды oңdo dep koyuңuz boldu. Жалпысынан bir de aytып koyuңuz. Eğer de Kuda kalasa sizin urpaklarınızda Allah oңdogон bolsa, Allah'a başı igen, günahlardan uzak yaşayan, Allah Teala'ga istikamat menen ibadat kılganlardan bolot. Ve aslih li fi zurriyati.
Oh. Arap'tın sözü keremette. Kur'an'dın sözü. Gramatikada. Bu aslihli fi durriyeti degeniçe özü aslih degen oңдоо деген söz. Ушул maf'ulun bihi özünden жетиштүүлө. Мындай айтқанда aslih li'ni айтпайлы, fi'ni айтпайлы, aslih zurriyeti dese ошо деле болмокта мен урпагымды оңдо деп. Бирок бул жерде li анан fi деп кошумча кетти да. Kur'an'da bir tamga da aşıkça emес да. Her birinin öz manisi var da. Menin paydam üçün urpağımı oңдо deydi. Li'ge gelsek. Alğanday, mындай болушу мүмкүн да. Siz urpağımды oңдо деп dua kıldınız. Al oң oldu. Bir paydası başka görüp siz görübey kalışınız mümkün da. Bu yerde men ya Allah kalım urpağımdı oңдоо үшін men paydası kişi göreyinçi deydi. Балдардын оңолгону ата-энесине пайда. Балдардын оңолгону ата-энесине пайда жетет, сөзсүз жетет. Кандай эле балдардын бузулганы ата-энени карытып береби, карытпайбы? Жер каратып койбойбу, же каратпайбы? Эгерде балдар оңолгон болсо, ата-энеге сөзсүз пайда жетет. Көзүнүн кареги, жүзүнүн кубанычы, даражасынын бийиктиги, дүйнөдө бактысы. Туугандар, мынаке. Мына жерде ошо ли деп айтып атканы, мен пайдам үчүн бала чакамды, урпактарымды оңдоп бер деп атасыз да. Ал кандай дегени? Я Алла деп. Мен да ошо өлөрдөн мурда жашоомдо ошолордун оңолгонун көрүп мен пайдаланайын. Мен рахаттанайын. Демек, я Алла, мени бактылуу кыл, мени курсант кыл, урпактарымды оңдоп, өлөрдөн мурда жашоомдо эле мени бир курсант кыл, ушу бала чакам оңолсун. Неберелерим оңолсун. Бул линин ишинде. Араб грамматикасында фи дегени кандай? Фи дегенче бир идишни ишинде сарфтап коет. Я Алла, мен урпактарымдачы оңолууну салып кой деген сөз. Что башка адамдар да оңолсун. Өздөрү да оңолсун. Аларга жакындаган башкалар да оңолсун. Оңолууну салып койчу, оңолууну. Салах. Башкаларды оңдой турган болсун. Эмне деген керемет. Ибн Масуд разияллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге ушул дуаны, азыр айтам ал дуаны. Намазда ташаххуд деп коет, ат-тахияту лиллахи окутасыз го? Ошону үйрөткөндөй үйрөтөт эле дейт. Кайсы дуа? Аллахумма аллиф байна кулубина ва аслих зата байнина واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وَاَتِمَّهَا عَلَيْنَا деген дуа. Ушуну Ибн Масуд радıyallahu anhu айтат, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге намазды ташаххудту үйрөткөндөй үйрөтөт эле. Абу Даудта риваят. Мааниси кандай? Я Аллах. Аллах кээ бир риваяттарда келет, ар бир намаздан кийин дуа кылгыла деген ушуну. Кээ бир риваяттарда намаздын ичинде болсун, сыртында болсун деле боло берет. Бұл дуа дүния ахиреттин бардығын өзүнө камтып алган дуа, жакшылыктарын. Мааниси мындай: Аллахумма аллиф байна кулубина дегени, я Алла, биздин жүрөктөрүбүздү бир кыл. Жүрөктөрүбүз бир болсун туугандар. Жүрөгүбүз бир болсо, мамлекетибизде ынтымак болот. Башыбыз бир, денебиз бир, жүрөгүбүз бөлөк болсо, ынтымак болбойт. Мунафыктык болот, бөлүнүп жаруу талканалы болот, жүрөктө кек сактаган өч алуу болот. Бул менен ийгилик болбойт.
Qara sır qayerda жатат? Эмне деген sır? Ya Allah, жүрөктөрүбүздү бир кылгын деген дуа мына. Баарыбыздын жүрөктөрүбүздү бир кылгын. Жаштарыбыз, карыларыбыз, саясатчыларыбыз, баарыбыздын жүрөктөрүбүздү бир кылгын. Ва аслих дата байнина. Өз ара мамилелерибизди оңдоп бергин деген. Экинчиси. Ya Allah, men atam менен болгон мамилем оң болсун. Апам менен, аялым менен, бир туугандарым менен, бала чакам менен, кошуна бардык адамдар өз ара биздин мамилебиз бар го? Экөөбүздүн мамилебиз оң болсун. Бузулбасын мамилебиз, оң болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не деген дуаны берип атат? Вахдина субулас салам. Ya Allah, бизге жолдомолорду бергин. Каяка? Тынчтыктын жолдоруна. Вахдина, бизге жолдомо, ya Allah. Бизди жолго салгын. Бизге жолдо хидаят бергин тез. Субулас салам, тынчтыктын жолдоруна. Тынчтыктын ойло, дайыма тынчтык ойлойлу. Тынчтыктын жолун Алладан сурайлы. Тынчтыктын жолуна жолдогун. Бир эле жол эмес, жолдоруна жолдогун дейт. Карачы. Allah. Vahdina subul salam ve najjina mined zulumat ilan nur. Ya Allah, bizni kutkargın. Karangılıklardan kutkargın. Nenin? Kapırlıktın, şirktin, bid'attin, tekeverliktin, karangılık, cehalattın, cahilliktin. Vardık mı? Aram kor, vardık karangılıklardan bizni kutkargın. İlan nur, jarıktık. İmandın nuruna. Kişpeyillik, adiletlilik, borukerlik, rayımdılıktın nuruna. Bilimdin, takvalıktın, intimaktın nuruna. ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Ya Allah, bizde uzak kıl. Günahlardan saktagın. Fawahiş dep koyuyor. Avirsiz işler, sözler, günahlar dön saktagın ya Allah. Aşkeresinden dağı, caşırından dağı. Karamız. Gebir günahlar aşkere. Gebir günahlar caşırın. Oşun eko'nun teң сактаган Алладан сурайт. Андан кийин ва барик лана фи асма'ина. Ya Allah, береке бер биздин угуп аткан кулактарыбызга, көрүп аткан көздөрүбүзгө, согуп аткан жүрөктөрүбүзгө, аялдарыбызга, бала чакала урпактарыбызга бешөөнү. Береке бер. Каяка? Угуп аткан кулактарыбызга, көрүп аткан көздөрүбүзгө, soğuk atkan жүрөктөрүбүзгө, аялдарыбызга, урпактарыбызга, бала чакаларыбызга. Андан кийин وجعلنا وباركنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, bizim tövbamızı kabul kıl. İnneke entet tevvabur rahim. Sen tövbalarda elbette kabul kılıyorsun, rahimdusun. Ve cealna şakirin li ni'metik. Ana. Ya Allah, bizdi nimetlerine şükür kılıçlardan kıl. Şu nimetlerine sana alkış, maktoo aytuvchilardan kıl. Nimetlerді qadırloochilardan kıl. Jana nimetlerini bizge толық bitirip bergin deydi. Mına duanı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuğanlar ушинтип ümmetine үйретіп кеткен, biz үйреніп дуа кыла тургандарбыз. Демек, урпактарыбыздын оңолуусун biz unutpay дуа кылайлы. Unutpay дуа кылайлы урпактарыбыз. İslah деп нени? Tawfiq lil khayr wal huda wal bu'd anil ma'siyah wal istiqama ala ta'atillah. Alımlar айтышкан экен да. Урпагым оңдо деп атабыз го. Кээ бир хадисте дуаларда ya Allah, men динимди оңдоп бер, дүниемди оңдоп бер, ахиретимди оңдоп бер деп дуа келет. Aslihli dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, менин динимди оңдоп бер. Анткени бардык ишимдин сакталуусу дин менен. Абириң,
Mal dүйnө, жан dүйнөң бардык. Васлих ли дуньяя аллати фиха мааши. Я Аллах, жашоо тиричилигим бу дүйнөдө, ошо дүнүйөмдү оңдоп бер. Васлих ли ахирати аллати фиха маади. Я Аллах, мен ахиретимди оңдоп бер. Анткени түбөлүктүү турак жайым тиякта. Ушу ислах, аслаха юслиху ислах деген сөзчү, оңдоо деген сөз да. Мына дааватка чыгып атышат го. Ушунун максаты ислаху нафс. Биринчи жана акыркы максаты ушул. Нәпсini оңдоо. Риваяттарда келет, бардык жамандыкты, азгырларды шайтан кылды. Бардык бузукулукту шайтан кылды, бардык нерсени шайтан бузду. Шайтанды ким бузду дейт. Шайтанды нәпс бузду дейт. Шайтанды ким бузду деле? Нәпс. Бардын шайтанды бузду. Хорошо, шайтанды эмне бузду? Нәпс. Сажда кыл деди, кылбады. Ошол жерден башталды. Даваттын максаты нәпсини оңдоо. Мен чыксам 3 күнгө, 40 күнгө, 4 ай, 1 жыл, канча убакыт болсун айырбасы жок. Бүгүнбү, 5 жылдан, 10 жылдан кийин ушул эле максат. Өзүңдү оңдо. Некене? Өзүңдү оңдогонго чык, утасың турду. Бирөөнү оңдогонго чыксаң кыйналасың. Бирөөнү оңдогонго чыксаң эмне? Урушасың. Эмне оңолуп айтасың депчи. Өзүңдү оңдогонго чыксаң рахаттанасың. Бирөөнү оңдогонго чыксаң кыйналасың. Дават өзүн оңдош үчүн чыгат. Мейли. Андан кийин караңыз не дейт. Ва инни тубту илейк ва инни минал муслимин. Ва инни тубту илейк ва инни минал муслимин. Албетте мен, я Аллах, сага кайттым, тооба кылдым. Жана мен моюн сунуучулардамын. Мына дуа. Туғандар ата-энеге де бекемдеп айтып қойды. Мұсылман адамдың даражасы әр 10 жыл сайын өзгеріп тұрады. Неде 40-қа жеткенде деп, адам 40-қа жетілгеннен кейін уже ойланыш керек екен. Мен уже пикке жетіп, уже түше баштадым депчи. 40-қа жеткенде Алла субхана ва тааля есебін азайтады дейді. Есеп кітеп бар ғой. Азайтады дейді. Алла субхана ва тааля барымызға жеңіл қылсын. Мына жерде вабалага 40 сана деп 40-қа жеткенде мынаке айтқан дуасы деп айтып кетіп жатады. Улайка алладина натақаббалу анхум ахсана ма амилу. Мына ушул адамдардын кылган жакшы амалдарынан биз кабыл кылабыз дейт Алла таала. Ва натажавазу ан сайяатихим. Жана алардын ката кемчилик күнөөлөрүн кечирип коебуз дейт. Фи асхабил жанна бейшелеринде болот алар. Ваада сидқа аллади кану юадун. Бул чынчыл убада тугандар, аларга убада кылынган, бул жалган убада эмес. Алла субхана ва тааля барыбызга аманчылыкка товфик берсин. Мына сиздерге бүгүн 2 аят Лукман сүрөсү, Ахкаф сүрөсү, буга чейинки Исра сүрөсү, бактырбы? Суроо жок. Yani hadislerge Huda kalasa keyinki sabahta inşallah hadisleri götürürüz inşallah. Assalamu alaikum, alaikum assalam. Maksat ustaz bana jana uy bölümü dua kılıp koyunuz. Balam atı Umar, jaşı 4'tü. Sizde alım bolsun. Balam akına dua kılıp koyunuz. Turmuşka baylanıştı. Ayalım ekөөbüz 2 başka жүрөбүz. Dua kılıp koyunuz. Sizde Allah bizdi Allah Taala biriktirsin. Rahman. Allah Taala maşallah imanды жашоо берсин. Өзүңүз аракет кылыңыз. Кемчилик кетсе кечирим сураңыз. Жубайыңыз менен иншалла
чогуу жашаңыздар, аракет кылыңыз. Балаңызга да Алла таалам өмүр, илим, марифат, бар жакшылыктарды берсин. Амин. Устаз, баламдын аты Нурел, туура эмес деп жатышат. Өзгөртсө кандай ат койсом болот? Рахмат. Билем эмнеси туура эмес экен? Нурел. Нур, эл. Элибиз нурлансын деген эмне сөз го дейм. Билбейт мен кандай туура эмес болуп калган. Бул фарел эмес го, туурабы? Кудайга шүгүр эле. Нурел, Нурел. Өлүгамы жакшы эле бул Нурел. Элибиз нурлансын дегенде го эмне? Эмне менен нурланат? Куран менен нурланат, хадис менен нурланат. Башка эч жакта нур жок. Assalamu alaikum. Аялым менен кошулуп бүткөндөн кийин катуу уйкуга тартат. Сөзсүз гусул алып жатыш керекпи? Рахмат. Жок, сөзсүз гусул алыш керек эмес. Багымдатка сөз туруш керек, ошо да маселе. Ошол учурда гусул алып алсаңыз болот. Ага чейин жатып эле. Уйкуңуз келсе проблема жок. Жата бересиз. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Зына кылган адам тооба кылса, анын тообасы кандай болот? Анын тообасы кандай болот? Жана алган аялы зынакор болобу? Мындай зына өтө чоң күнөө. Талашсыз арам. Хадистерде келет, зына кылган учурда иманы чыгып турат дейт. Кудай сактасын. Ошол учурда өлүм келип калса, иманы жок өлгөнгө коркунуч бар. Ошон үчүн тооба кылса, иншалла, бардыгын кечирилет. Бирок тообанын шарты бар. Ошол арам иштин жиркеничи, ошо кылган арамга өкүнүч, таптакыр оюн алып келбей, келечекте вообще жакындабайын деп Аллага убада бериш керек. Кудай кааласа, иншалла таалам, ошондой болгон учурда кечирет. Жокчулуктун айынан ажырашканы турабыз. Мен ажырашкым келбейт. Жардам бериңизчи, кимден жардам сурашта билбей кайдык. Баарына туугандар, каниет деген байлык бар. Каниеттүүлүк деген байлык эгерде алып келсе адам, Кудайга шүгүр. Азыр Кыргызстанда кембагалдык жок азыр. Баардык курсаңы ток жакшы. Бизде каниеттүүлүк жоголуп кетти. Чет өлкөгө эс алганы барганда, мисалы Вьетнам өлкөсүндө көпчүлүк чочконун этинен башкасын жей беришет. Суром, мусулман эмес өлкөлөрдө тоок, кой, уй, эттерин жей берсек адал эле болобу? Жооп берип койсоңуз. Туугандар, мындай. Биринчиден ошо жей турган нерсе жандык боло турган болсо, адал болуш керек. Чочко, ит, алар болбойт. Мышык, чычкан дегендерде. Жей турганыбыз адал болуш керек. Кандай? Кой, уй, төө, мейли булар. Экинчи, ушул адал дагы адал жолу менен союлуш керек. Адал мал бисмиллахсыз союлуп калса, кекиртеген эмес, ичинен жарып союлуп калса, ал арам болуп калат. Демек, адалдыкка эки шарт бар экен, жакшы түшүнүп алайын. Биринчиси, биздин шариятыбыз кайсы малды адал деген болсо, ошол. Эми чочкону бисмилля Аллаху акбар, ал өзү арам да. Сен бисмилля Аллаху акбар десең эле адал болбойт ал. Түшүнүктүбү? Итти деле бисмилля Аллаху акбар деп анан жей бере болбой калат ал. Ал арам да алар. Бул болбойт да. Хорошо? Биринчи, кой адал, тоок адал, уй адал. Эми ушуну бисмилля Аллаху акбар деш керек. Экинчиси, бисмилля Аллаху акбар дебесеңиз, анда бул некене арам болуп калат. Ошон үчүн ал эми Вьетнамдан сиз сурашыңыз керек. Мына тоок, кой деп атасыз, эмне дейсиз? Уй деп атасыз. Бул бисмилля Аллаху акбар менен союлдубу же жокпу? Тоок да, уй да, кой адал да алып келе бер. Андай болбойт ал. Адал менен союлуш керек, адал менен. Бисмилля, туугандар, маанилүү иштерде сүннөт болгону менен бир учурда фарыз болуп калат. Качан? Кой муздаган, мал муздаган учурда бисмиллахи Аллаху акбар уже фарыз болот. Бисмиллахи айткан фарыз болот. Айтпай койсо, ал адал болбой калат, арам болуп калат.
Устаз, ден соолуктарыңыз жакшы, алхамдулилля. Устаз, жакшы жаңы мечит салуу боюнча кантип сиз менен көрүшүп сүйлөшсөк болот? Жаңы мечит салуу боюнча муфтиятка барасыз. Мечит бөлүмү бар. Тиешелүү документтерди алып, кеңеш аласыз, ошону айтып берет сизге. Устаз, мага бир кеңеш бериңиз, ошого өмүр бою амал кылып, дүйнөдө да, ахиретте да жеңишке жетейин. Ибадат кылыңыз, башкаларды ибадатка чакырыңыз. Мен 31 жаштамын. Ата-энем мен тандаган кызга каршы. Себеби анын улуту башка. Таанышып көрүңүздөр десем да макул болбой жатышат. Ал кызды мен жакшы тааныйм. Ислам жолунда жүрөгү таза, имандуу кыз. Истихара намазындагы бир нече жолу окудум, жакшы белгилер болду. Ата-энемдин мындай себеби исламда туура себеп болуп эсептелеби? Мен аларга баш ийишим керекпи же никеге турууга укугум барбы? Ата-эне менен кеңешкениңиз жакшы го. Менин жеке оюм, ата-эне адамга жакшы жамандык каалабайт. Ошто канча жакшы болсо дагы анда иншалла көндүрүңүз ата-энени. Көбүнчө ата-эне деле баласынын көңүлүнөн неме кыла албайт. Жашыңыздар 31ге барып калыптыр. Алладан жакшы дуа кылып, бирок ата-эненин фатасын албасаңыз болбой калат. Имам аркылуу сүйлөшүү туура болобу? Мейли имамды деле ата-энеңизге эме кылсаңыз болот. Куран окуп жаттап хафиза болгум келет, арабча билбейм. Сиз которгон Хидаятул Кур'ан бар, ошону жаттасам болобу? Же арабчасын жатташ керекпи? Жооп берип коюңуз, алдын ала рахмат, Алла разы болсун. Жок. Кур'ан ал арабча эле турганда. Кичинекей сүрөлөрдөн жаттайлы, Фатиханы, Каусарды, Ихлас, Фалак, Нас, анан акыркы 10 сүрө, анан акыркы пара, ушинтип акырынан тиешелүү дуалар. Кичинекейден жаттай бериңиз. Бир сүйлөм, bir ayat, 2 ayat, 3 ayat кылып. Hidayatul Kur'an al tafsir, Kur'an'dın çeşmelenüsü, manilерин котормосу ал. Biz жазган китеп, аны жаттаганга ал эмес ал. Kur'an'ды жаттаңыз. Буну албетте бул жерде кыргызча сизге берилет. Түшүндүрмөлөр, чечмелөлөр, ошону алып анан кийин чечмелейсиз. Эмнени окуп атам, кичине мээде болуш керек. Ушул жерде кандай өкүмдөр, эмнени айтып атам? Ошол катар пайдалансаңыз жакшы. Мен тахажжуд намазы кээде багымдатка жарым саат калганда окуйм. Же сөзсүз түнкү убакта окуп, кайра уктап, анан багымдат окуш керекпи? Багымдат намаздын азанына чейин жарым саат калганда окусаңыз жакшы эле. Мендер оюм ошол эле болуш керек, Кудай кааласа. Анан кийин азыр түн кыска болуп калды да. Кайра туруп, кайра окуп, машаалла, аулиялардын эле кылып алса. Бирок хотя бы мына жатаарда 2 рекет окуп жатсаңыз, ниет кылып, бул да Кудайга шүгүр. Кичине жылат. Так тахажжуд өзү намазы дагы бир уктап тургандан кийин айтат. Уктап тургандан кийин айтылат. Бир суроо менен кайрылайын дегем. Bir суроо менен кайрылайын деген. Атам дүйнөдөн өткөнүнө 3 күн болду. Кабырына баргым келген. Бирөө туугандар эл журт кийинки жылы айттан баштап барсаң болот деп атышат. Кызы болом. Ушул жөнүндө бир аз айтып койсоңуз, тынчтанайын. Кыргызчылык эмеспи дегени. Эми кызы болсоңуз, албетте кыздар көбүнчө атага жакын болот. Машаалла. Жакшы дуа кылып, Куран окуп, садака берип турганыңыз жакшы. Эгерде бара турган болсоңор деле, сөз ошол жерде ким? Мына жаш кыздар болсо, барганы нежелательно да, жакшы эмес, кабырга барган. Эгерде кээ бир энелери бар, улгайып калган, өздөрүн кармайт, мейли ошондойлор адамдар кабырга барып койсо болот. Бирок сөз эркектер менен барып, ошол жерде шариатка лайыксыз иштерди кылбай, өзүн кармай ала турган, ыйлап кыйкырып, өзүн жоготуп, жана башка нерсе болбой турган болуш керек. Так мисалы сөз 1 жылдан кийин деген андай жок бизде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кабырларды зиярат кылып тургула,
Анткени силерге ахиретте эстетип турат деген. Саламатсызбы? Нике маселеси боюнча никеге кыздан ата энеси каршы болуп жатса, нике окутуп алып, ата энеге кийинчерээк айтууга болобу? Жок, мындай жакшы болбойт. Ата эненин ыраазычылыгы болуш керек туугандар. Бизде Ханафи мазхабтагы да бул маселе жеңилирээк. Башка үчөөндө ата эненин уруксатсыз вообще никеси болбойт. 10 жол кыйдырсаң ал нике өтпөйт. Бизде дагы нике өткөнү менен бирок ата эне укугу бар бузуп койгонго. Аякта куф деген маселелер бар. Ошон үчүн иншалла эң жакшысы ушунча кыз бала өзүнчө ата эненин ыраазычылыгын менен турмушка берген жакшы. Кыз менен бала башка өлкөдө чогуу жүрүшсө, ал эми ата энеси башка жакта. Башка жакта болгон менен телефон бар го, сүйлөшкүлө. Ыраазычылыгын алгыла. Устаз, көздү сакташ аябай кыйын болуп атат. Кандай кеңеш бересиз? Алла ыраазы болсун сизден. Аракет кылабыз. Фаттакулла мастататум. Күчүңөрдүн жетишинче такып алганга аракет кылабыз. Шейхтин сөзүн айтайын. Бизге келип кеткен Шейх Абдурразак Искандар деген, рахматулла алейх. Өтө чоң алым болду. Ошол бир маселеде мен которуп атсам керек эле. Угуп калганмында намахрам аялдардан көздү сактоонун жолу. Көздү намахрам аялды карабаган. Көз түшүп калса, бул эжем же карындашым деп коюң. Өзүңүзгө. Өзүңүз эжеңизди кандай карайсыз? Кандай көз караш менен карайсыз? Карындашыңызды кандай көз караш менен карайсыз? Бул дагы динибизде эже же карындашыңыз. Ага андай арам ой менен карабаган. Көздү сактагын дедилер. Ошол учурда зикир кылып, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, аузу биллахи мин фитнатин ниса деген дуалар бар. Кыска нуска. Эгерде бир ошо бир сатуучу болуп калса, же башка неме болуп калса, тийишип, тамашалашып, тияк неме жок. Керектүү нерсе билет алыш керек эле. Бир нерсе алыш керек эле, жок, бар, мындай. Кичинекейимде магазинден уурдап алчумун. Азыр акысын кайтаргым келет, бирок уялып бара албай жатам. Башка жолу барбы? Бирок кайтарып бериш керек кандай болсо дагы. Сөз кайтарып бериш керек. Эми банкыны алыңыз дагы, так таштап коюңуз. Азыр жеңил болуп калды бирокчу. Мурда эми банк жоготого кыйын эле да. Азыр ушундай эмес, банк аркылуу дагы ушуна катып калды. Мен убагында ушунча мен акы сиздердики мен акым өтүп сиздердин акыңыздар мага өтүп кеткен экен. Ошону иншалла мен жаштыкта билбей деп эле кечирип коюңуздар Алланын ыраазычылыгы үчүн мына кайтардым деп. Кайтардым. Бир суроо, зикир чалса болобу этек кири болуп жаткан учурда? Болот. Этек кири үзүр күндөр келип калганда аялдарга намаз окуса болбойт, Куран кармаса болбойт, Куран окуса болбойт, ороза кармаса болбойт. Ушулар. Дуа кылса, зикир кылса, салават айтса, башка диний китептерди окуса, бардыгы боло берет. Саркы кечки дуаларды кылса, салават окуш үчүн дарат керекпи? Дараты жок деле салават айтсаңыз боло берет. Дарат менен айтсаңыз дагы жакшыраак болот. Бир кээде дарат жок болуп калса, дараты жок деле салават айтсаңыз өтө берет. Кайерге дарат, кайерге сөзсүз, дарат сөзсүз деген жери ал намазга. Жоксо Курани Карим кармаганга. Куранды кармабастан даратсыз окусаңыз боло берет. Куранды кармабастан. Кармаганга, карма окуганга сөз дарат керек. Салаваттар, зикирлер, истигфарлар даратсыз деле боло берет. Дарат алып койсоңуз нур үстүнө нур.
Kaynenem balasынан kızganıp үйдөн жоголуп кет деп кууп чыкты. Баласы унчуга албады. Ортодо бала бар. Динден деле түшүнүгү бар. Кайната 40 күнгө дааватка кеткенде ушундай кылат. Буга чейин деле уруштуруп кетет. 10 жылдан бери эле чыдап келем. Эмне кылсам болот? Сабыр кылыңыз, каяш айтпаңыз. İşlerдің бардығын жақшы қыла беріңіз. Алладан дуа қылып, жылмайып, менен кетсе кечирип коюңуз деп кичпейилдикти ала бериңиз. Иншалла, Кудай кааласа, жумшактык дайыма жеңет. Ажеке, президент чыгарган 54-чү жарлык кээ бир жерлерде аткарылбай жатат. Биздин айыл мыйзамды сактап келе жатат. Бирок кошуна айыл, кошуна район мурункудай эле жылкы союп жатат. Эл экиге бөлүнүп жатат. Ким жоопту, ким көзөмөлдөш керек? Кааласа иншалла бул атай айыл өкмөттөрүнө, муфтияттын карамагындагы казият, хатибият бардыгына тапшырылган. Исрапкерчиликке жол берилбесин деп. Вот ошолор Кудайым буйрса көзөмөлдөйт. Устаз айылдагы жамаатка тиешелүү фонддогу акчаны депозитке банкка койсом болобу? Жылда топтолуп 5 жылдан соң ачылат эле. Азыркы инфляцияны байланышы депозитке койсок болобу? Алдан ала рахмат. Караңыздар. Ал айылда фонддогу акча барго, канча киши акча топтосо, ошонун баарын кеңейиш керек. Макулдуу керек. Эгер бардыгы макулдук, акча күйүп кетпесин, жөн эле тура берип деп ойлой турган болсоңуздар, анда экинчи маселе ислам принципи менен депозитке бар. Ошондойлорго саласыздар анда. Музараба дегени бар, вот ошого саласыздар. Кана жакшысызбы? Күйөөсү 20 жолу талак деп айтса, эмне болот? 3-ө түшөт, 17-синде кыямат күнү мойнуна деп. Устаз, мен бокс спорт менен машыгам. Соревнованияларга чыкпаймын. Өзүм үчүн кылам. Бирок тренировкада спаррингке чыгабыз. Ошол учурда бетке уруп, мурду канап, бет көз көгөрүп калат. Ошол нерсе арам эмеспи? Же боло береби? Чоң рахмат. 100гө уруу болбойт өзү. Спорт катарында машыгып сен өзүңө эме болсоң, бирөөнү кордой эмес, реакцияны күчөйткөнгө, жана башка нерселерге кылганда, эртеге кичине жүрөктүү болоюн деген Кудай сактасын, чоң газаттар чыгып калса, кичи жүрөктүүлөр да керек да. Баары качып кетип кала тургандар болду. Булардын баардыгы тарбия ошого, воспитание бар. Единоборство бар го, бул ушул максатта. Бирок азыркындай баягындай кордо куруп тепкилемей баягы бой без правил алар болбогон окат. Мынау дзюдода, бокста бетке уруп атып деп немей кылып атканынанчы. Бет боюнча урганга пайгамбардын ачык эле хадиси бар. Албетте биздер бул неме кылып башкаларга деле болуп калабыз. Бирок спорт катары мен жеке оюм бул, спорт катары адамда машыгуу, көз кансын, кармашканга жүрөк күчтүү болсун, дене күчтүү болсун. Бул тараптан болсо макул. Assalamu alaikum kızlar, murutun alsa bolobу? Болот? Көбөйүп кетпесин да кийин. Туурабы? Мен жакын арада кызымды Москва шаарына алып кетип жаткам. Дарылатканы, сиздерден суранычы, кызыма дуа берип коюңуздарчы. Аты Айдай кызы, Айдай кызымдын. Сиздер Алла разы болсун. Оператор Сезимбектин атасы ооруп жатат экен, дуа кылып коюңузчу. Убакыт барбы жокпу? Баарына чогуу дуа кылайлы анда. Ал жерден суроолорго, келип калган суроолорго жооп берип коеюн. Бишкектин ичиндеги мечиттерде багымдат убактысы баары бирдей убакытта окулат. Ушул мечитте 25-30 минут эрте окуп атат. Айырмасы эмнеде? Бирдей убакытта окуса болбойбу? Караңыздар, бул мечиттин имамынан сураңыз. Ата киншага карап туруп, таң аткандан
Gün çıkkanга чейин багымдаттын убактысы. Бирок ушу элдерди неме кылбастан заранее машалла эң биздеги Ханафи мазхабтын мустахаб убактысы караңгыраак да эмес, бир аз таң жарый түшкөндө окуган жакшы. Багымдаттычы. Gün çıkkanга bir 20 minut kalganda, жарым saat kalganda okup бүтсө, мына. То есть ошо таң жарып калат да, караңгы эмес. Будай менен арпаны ажырата турган деңгээлде болгондо, мына эң жакшы убакыттар ошо. Хадисте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтканда: "Асфиру бил фажр, фа иннаху а'заму лил ажр." Багымдатты силер жарытып окугула. Анткенди сообу улуу болот деген. Шафии мазхабтагылар, салафи туугандар, алар галс деп коет, таглис деп коет, кичине караңгыракта окушат. То есть караңгыракта бул мындай да. Азыр мисалы bir жарым saat, bir saat 40 minut деп коюңуз, убактысы. Мени ошону бир карап туруп 1 saat өткөндөн кийин bir 40 minut kaldı. Gün çıkkanга 40 minut kaldı. Но ошол убактарда окуса эң мыкты да. Сообу улуу. Ошо мустахаб бирок бул кептин баары мустахабта тургандар. Атак ушул убагында кайсынысында учурда окусаңыз деле боло берет. Бирок мына имам менен силер ушул жерге келип намаз окуйсаңар да багымдаттычы бул мечитке жакын. Сөзсүз имам менен кеңешип, ушу бир убакытты жакшы коюп алгыла. Мен ага кегилишпейм. Билбейм да канча да окутасыздар берди. Устаз, жашым 19-да, мен тааныган бир кыз бар. Ал каарылыкта окуйт. Өзүм 40 күнгө чыкканмын. Эми дагы 4 айга ниет кылып жатамын. 1-2 жылдын ичинде жумуштан кийин сабак алып мүмкүнчүлүгүм болсо ошол кызга үйлөнсөм деген оюм бар. Ал кыз дагы каршы эместей көрүнөт. Бирок биз азыркы убакта сүйлөшпөйбүз. Өзүмдү ага татыктуу эмесмин деп кыжалат болом. Бул маселеге кандай кеңеш бересиз? Мындай учурда эмне кылганым туура болот? Алла разы болсун. Фарыз илимдерди алыңыз. Фарыз илимдери дегени сизге керектүү үчүн, мисалы, медреседе 7-8 жыл окуган баардыгы фарыз илим эмес да, фарзы кифая деп коет. Фарыз илими акыйданыкы, адал арам, намаз, кайсылары мисалы фарзы айн, вот ошолордун илимин алсаңыз кыжалат болбоңуз. Эгерде ал кыз кары болсо нур үстүнө нур. Хасан Яваштын Намаз китеби деген китепте Кыргызстандын муфтияты тарабынан бекитилген 5 маал намаздардын сүннөт парыздардын ордуна көп жылдык каза намаздарын окуса болот деп жазылган. Ушул туурабы? 5 маал намаздардын сүннөт намаздардын ордуна көп жылдык. Жок. Мен бул кишини билбейт экен, мына намаз китебинде эле окуганын билбейм. Бирок биз устаздарыбыздан, өзүбүз окуп келгенибизден намаздын сүннөттөрүн таштабайт. Nafillerden orduna okusa bolot. Kazalarda. Nafillerde. Farzlarda vacip, sünnet özün ordunda. Nafil namazının orduna kaza okuyuverir. Tahaccud, işrak, zuha, avabin, hacat, tasbih, kança degen nafil namazlar var. Oşol orduna okuyuverir. Burası. Peşimdin sünnetin orduna kaza okup sünnetni kaldırıp koygan yaxşı emas. Menin sorum taqdir ырыскы жөнүндө. Азыр ушул учурда канча? 535 000 карызым бар. Төлөйүн деп эле төлөй албай жатам. Эмнеге күнөө көп кылгам? Ошого рахмат. Аракет кылыңыз, 5 вакыт намаз таштабаңыз, жалган сүйлөбөңүз. Өтө көптөн эмес экен. Жакшы иштесеңиз, буюрса иншалла кутуласыз. Алла жардам берсин. Мен суусундук саткан компаниянын өкүлү болуп иштейм. Арасында квас живого брожения дагы сатабыз. Ар бир суусундук үчүн өзүнчө акча төлөйт. Суром, ошол квастан түшкөн акча арамбы же адалбы? Квастан түшкөн акчаны же садака берип иштеп жүрө берсе болобу? Ушул жумуш талап, аны сөзсүз түрдө сатыш керекпи? Жумуш негизи жакшы, карыздарым көп эле, ошолорду жаап келе жаткан эле.
Жок, кваста андай арам нерсе жок го дейби. Же барбы? Жок, ачытылганын айрандардан ачылып атпайбы? Ачытылган кеп эмес. Адамды маскаламасың ғой. А? О, кичине хоть чуть-чуть. А? Бираз кичине береби газдан жокпу? Менин оюмча жок, тамашалап атам мен, биз квасты ичип жүрөбүз го. Лимонад эле мындай. Ачытылган болсо биздин кымыздан ачылат, анда эшти жаап саласыңар экияттагы. Ачытылгандан кийин карап туруңуз. Спиртовой брожение чыгып туруп, адамды маскала турган болуш керек. Карап туруңуз. Биздин Ханафи мазхабта жүзүмдүкү бар го, бул ачытылсачы, маскала турган деңгээлге 1 граммыбы, литриби айырмасы жок арам. Бирок буудай, арпа, моолар бар го, булардан шарт маскала турган деңгээл болуш керек. Ошо? Алла алам. Эки суроом бар. Карыз берген адамга зекетти кандай? Карыз берген адамга зекетти карызың кечүү түрүндө эсептесе болобу? Мисалы ата зекеттеп акча, ага зекеттеп акча берип, кийин ошол акчаны мурдагы карызыңдын ордуна кайтарып алса, мында зекет жарактуу. Караңыз, болот. Бирөө сизге карыз 10 000 сом карыз. Бере албай жүрөт. Сиз 10 000 сом зекетиңизди бериңиз. Колуна алдыбы, карызды кайтарып алыңыз. Түшүндүңүзбү? Бул зекетиңиз өтөт. Анан ошону эле чагып койгонуңуз 1 жылдан мурда бергенсиз да, бирок ал өтпөйт. Эмне үчүн өтпөйт ал? Себеп дегенде сиз берип атканда зекеттеп берген эмес, ниетиңиз карыз болчу. Зекетте ниет фарыз. Ошон үчүн өтпөйт. Кандай кылганга туура келет? Сиз акчаны бериң, ниетиңиз менен зекетиңиз өттү. Ал колуна келгенде сиз толук укуктуусуз карызыңызды кайра алгангачы. Эгер мурабаха каржылоосу имараттын, шарияттын бардыгын талаптарына туура келсе, бизнес үчүн аны пайдаланууга болобу? Ошондо эле кайсы банкты тандоо жакшыраак? Эко-исламдык банктыбы же М банктыбы? Жооп үчүн рахмат. Мурабаха боюнча азыр Кудайга шүгүр Кыргызстанда бир 5-6 банк ислам терезесин ачып иштешип атат. Албетте Эко-исламдык банктын толугу менен. Башкаларда терезе эле. Өзү негизгиси башка банктарда бардыгы жөнөкөй эле традиционный эле иштеп атат. Бир тереземи ачып койгон, Аллага шүгүрлөрдү айтышыбыз керек. Эко-исламдык банк бул толук кандуу. Ошон үчүн менин жеке өзүмдүн сунушум Эко-исламдык банкта иштесеңиз жакшы болот. Амин. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Мына ооруп аткан Айдай кызы бар экен. Жана кимдеди Сезимбектин атасы бар экен. Андан башка да ушул жерде канча кол көтөрүп тургандарыбыз бар. Биздин тууган тааныштарыбыз ооруп аткандардын баарына Алла таала шифа берсин. Бардык эле мусулман адамдардын ооруп аткандарын Аллахым толук туруктуу шифа берсин. Allah subhanahu wa ta'ala barısını cüzleri çarıklı ekle baktı olsun. Bir rahmet.